Жортуулчу жоокери көп, шылыган темири бар, жеңилбес желдети көп, сыйынган теңири бар. Атка конгон Азиянын арстандары аталган кыргыздар тууралуу айтылганда айтыла элек да сөздөр арбын. Чөйчөкө суу бирде толсо, бирде ашып тургандай, жашоонун оомал төкмөлүү тараза ташы бирде биз тарапка, бирде кас тарапка ооп турган эмеспи? Кыргыздар тууралуу алгачкы ирет Кытай жазма булактарында биздин заманга чейин 3-кылымда эскерилсе, археологиялык табылгалар көрсөткөндөй кыргыз тарыхы андан да терең кетери айдан ачык көрүнүп турат. Тарыхый Алтай аймагы, Батыш Монголия, Түштүк Сибирь, Батыш Кытай, Казакстан, Өзбекстан, Теңир Тоо, Памир, Иран, Афганистан, Пакистан жана бул аймакка жакын чөлкөмдөрдү кыргыз эли эзилтен байырлап, атүгүл кези келгенде кеңирсиген улуу каганатты курууга жетишкени кыргыз тарыхынын түбү терең, чабыты кенендигинен кабар берет. Айрым илимпоздордун айтуусунда кыргыз каганатынын гүлдөп турган учурунда жалпы элдин саны 1 миллионго чейин жеткен делет. Кыргыз атын тектеш элдердин ар биринен кезиктирсе болот. Айрым уруу аттарынын параллелдери көптөгөн түрк тилдүү элдердин курамынан байкалат. Кыргыз таануу илиминин соңку ийгиликтери көрсөткөндөй, бул этнонимдин миңдеген жылдар калыптанып, бирде өсүп, бирде кемип, бирде жыйылса, бирде жайылып турган көп элдердин журт өзөгү болуп турганы менен айырмаланат. Кытайдын Синьцзян уйгур автономиялуу республикасынын чыгышында жайгашкан Лобнор же Лоб көлүнүн айланасында жашаган жергиликтүү эл Лобнорлуктар деген ат менен уйгурлардын субэтникалык тобуна кирет. Илимпоздор бул элдин тегин түрлүү калктарга түртө салганы менен алардын антропологиясы, салт наркы, материалдык маданияты Теңир тоолуктарга тектеш экенинен кабар берери айтылып жүрөт. Убагында бул аймакка келген Малов, Тенишев өңдүү тилчи аалымдар Лобнорлуктардын тили кыргыз тилине жакындыгын баса белгилешкен. Коңшулаш уйгурлар кийбеген калпакты дал ошол Лобнорлуктар кийишет. Тили уйгур тилинин таасиринде калганы байкалат. Ал эми антропологиясы Түштүк Сибирь тибине кирет. Ананда уруулук түзүлүшү сакталып калган. Яла, Жудак, Калучу, Кара Кошунлук, Кондус сыяктуу уруу аттары белгилүү. Нор. Лоб деген жердин аты, нор деген монголча суу деген түшүндүрөт да. Ошол чөлдө жылып жүрүүчү көл болуп эсептелет дагы. Бул соологанда ал суу кумда суунун нугу өзгөрүп, анан башка жерде бир көл пайда болот дагы. Ошол жерде жашаганда бир Лобнорлуктар деген эл жашайт. Алар теги кайсы? Теги ушу энисе кыргыздардын түстүк кумдары катары эсептелет.